Мен күйөөмөн айрылганым аз келген, мен кайнтуушулар бирөөнүн эшигин алдына таштап. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatуу мусулман бир туугандар, биздин фонд ачылгандан бери муктаж болгон үй-бүлөлөргө жардам колун сунуу чакырыгын таштап келе жатабыз. Кече устазыбыз өтө бир сонун сөз айтты. Намаздын, орозонун акысы, казасы болгон сыяктуу жетимдин, жесирдин дагы өз акысы болот дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, Алла Таала керемет Куранда жегиле, ичкиле, бирок ысраф кылбагыла дейт. Өзүбүздөн ашкан нерсени бир аз болсо дагы жетимдерге, жесирлерге берели, иншалла акыретте тоодой сооптор менен кайтып келет. Азыркы маалда Бишкек шаарына конуштардын биринде жашап жаткан Бегима эжебизге жардам колун сунуу үчүн келип отурабыз. Эжебиздин 4 баласы бар. 40 күн мурда күйөөсү кайтыш болуп калган. Экөөсү тең жетим өскөндүктөн тууган уругу жок болгондуктан эжебиз ушу 4 баланы багууда бир аз кыйынчылык пайда болгон. Магазиндерге жана башка жерлерге карыздар болгондуктан бизге кайрымдуу элге кайрылуу таштап жатат. Өзүм тууралуу айтып кеткен Ысыккөлдөн болом. Азыркы учурда Бишкек шаарында турам, квартирада. Мындан 1,5 ай мурун жолдошум каза болуп калган. Ошо карантин учурунда карызга батып, жумушу болбой, бир аз кыйналгандан ошол сыноодон өтө албай калды. Өзүнүн өмүрүнө өзү кол салып алды. 4 балам менен калып калдым. Жардам берчү эч ким жок азыркы учурда. Азыр бул квартира канча төлөйсүздөр азыр? Буга 5000 төлөчүбүз. Мындан Жылуулук эмелер кандай болуп жатат? Жылуу обогреватель менен эле пока. Могул эле. Ушулай. Бул кандай болуп жылыткыч кандай? Мында жаңысы керек көрүнөт, же эски? Жылыта албайт экен, ушу бакка сайсам баары эле муздак боло берет экен да. Ошо быйылкы жылдын эсебинен биз эч нерсе кыла элек болчубуз да. Каза болуп каларын деле эч ким билбейт экен да. Балдарыңыз канча жашта? Эң угусу 8ге чыгабыз жакында. Андан кийинкиси 4тө, андан кийинкиси 3тө, андан кийинкиси 2ге эми чыгабыз да. Бир гана ушу атабызга ишеничибиз. Атабыз ушуга чейин бардык нерсени атабыз эле кылып келген. Ушу атабыз каза болгондон кийин эч ким жок жардам берчү бизге. Ушу балдардын продуктасы, кийим кечеси буларды мен таштап эч кимге бирөөнүн алдына алып бара албайм. Атасынан айрылса да ушу энесинин алдында ошолордун жок эне мээримин көрүп чоңойтса да. Эми жылдыганы тариф менен балдарды бизге бер дейт. Бизге өткөрүп жатат. Пока сен ошентип иштеп, карыздарынан кутулук чакты дейт. Мен күйөөмөн айрылганым аз келген, мен кайнтуушулар бирөөнүн эшигин алдына таштап. Мага өлүмдөн артык мага эч нерсе жок да, ошолор менен айрылып калгандан кийин ошо мага эмне зарыл ошону. Эжебиз азыркы маалда негизинен швейный машина болсо, эгерде мен ошол үйдөн болсо иштеп, крой алып иштеп дагы мен ошол балдарымды жанында болуп, балдарым жанында болуп, мен алардын тамак ашына, кийим кечесине мындай иштеп табат элем дейт да. Келиңиздер жакшы бир ниет кылалы, эжебизге бир швейная машина, ошол дагы керектелүүчү үтүк, ушул сыяктуу нерселер алып берүүгө аракет кылалы. Буюрса, эжебиз ошол ушундай болгон өтө сонун балдардын астында аларга мээримин берип, алардын кийимин кийгизип, чоңойтушуна жардам кылалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттук хадисинде кимде-ким жетимдин башын сылаган болсо, ага ар бир тал чачы үчүн ага сооп берилет дейт. Ал эми тал чачы сылагандыгы үчүн ушунча сооп берилген болсо, анын курсагын тойгузуп, же болбосо кийимин кийинтип коюу, же болбосо жүрөгүнө жылуулук, жүзүнө жылмайып тартылоо, бул канчалык сооп экендигин элестете албайбыз.